Assalamu alaikum, ақсылық туғандар. Барыңыздардың ороз айт майрамыңыздар менен мынакей туғандар біз өзүбүздүн жерге тал айылдагы кыргыз үйдүн жанындагы Бегал досумдун ишканасына келип калдык туғандар. Бул жерде ошо жазкы талаа иштерине, королоо, тозуу иштерине туғандар керектелүүчү нерселер бар экен. Мынакей. Ассаламу алейкум. Досум кандай? Жакшыбы? Кандай? Ден соолук. Майрамды тозуп туруңарбы? Жакшы, рахмат. Досум, ошо өзүңүн ишканаңдагы сатылуучу нерселерден өзүң кененирээк бүт маалымат берип кой эми. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу мекендештер, аксылык туугандар. Мынакей биздин ишканабыз Кудай кааласа башталган. Жалаң азыркы жанагы жазкы коро тозуу иштерине талаа, огород тосконго жалаң бардык шаймандар бар мына туугандар. Темир, арматура, турба, кыскасы каличу зымдан баштап 50 метровой сеткалар туугандар. Российский оцинкованный зым. О, жылтырлап. Размер, ооба, размер 1.9-тук 50 метровой оцинкованный. Асты үстүндө 2 жетилик эме оцинкованный датпаспай турган зым кошулган. Асты үстүндө Даяр экен, да? Даяр. Мунун үстүндө бирок сөзсүз түрдө каличу тартасыздар. Не дегенде бул коронун эң баягы кармай турганы ошо каличу зым болот. Астынан үстүнөн колдон келсе ортосунан да бир тартып коюш керек. Боюнун узундугу 1,5, узуну 50 метр туугандар. Баазы мынакей 4700 сом экен. Эгерде көп количество ала тургандар болсо, доставкасын уюштуруп беребиз. Көп дегенде кандай бир 10 сетка, бир 200 стойка ошондой болсо, анда биз жеткирүүлөр бекер, доставкасын бекер кылып беребиз. Аксы районунун ичинде кааласа бул Шамал сай, ушул Кызылжарлыктар дагы заказ берсе болот, доставкасын уюштуруп беребиз. Анан кийинки нерселерде эмне бар? Анан 30 метровой жанагы жөжө кирип кетпей турган, тоок кирип кетпей турган кылып жана коңушу менен коңушунун ортосунда. Ооба. Жөжө кирип, тоок кирип, бадыраң помидор тиккен жерлерде курулган абдан сонун болот экен. Кыскасы ушинтип баягы бул айтор бул айыл ичине жакшы экен анда, бул. Бул эми талаага бир аз кымбат айланат. Себеби дегенде көзү кичине болгон үчүн бул килограмм көбүрөөк да зымдын. Ошон үчүн муну баягы коңушлар менен ынтымактуу жашаш үчүн тозуш керек. Не дегенде тооктор кирип кетпеш үчүн бул тоок батпайт. Эми 2 айлык жөжөлөр батышы мүмкүн, бирок андан кийинкилер уже батпай калат. Ошон үчүн бул жана помидор корого, кошуна менен кошунанын ортосундагы корого жакшы болот. Бул 30 метровой 1.9-тук 4300 сомдон. Бирок муну ошо дагы арзандатып берет. Скидкалар бар, Алган количествосуна жараша. Бирок 4300 сом деп турат, кичине түшүп берет. Габиондун дал ошондой эле, бирок чөнтөккө удобныйрагы бар. 3300 сом. Бул дагы размер ошондой эле 6га 8 болот ячейкасы. Тоок кире албайт. Болгону пулу жеңилирээк. Тегиден 1000 сом арзан. Bundan дагы скидка болот туугандар. Жакшы. Сел баягы акчасы экономдоп эметем дегендер, кийин жакын күндөрдө забор кылып салат элем дегендер үчүн жакшы. Арматуранын мына 28дик арматуралар. Бекишина кээ бирлер бүтүн болуп калат. Эми 220 деген стандарт нерсе эмес да. Мунун кээде мындай уланган, трехфаска сварка менен уланат. Өзүң билесиңби, Бишкекте. Бишкектен даярдап алып келип атабыз. Бою 2,20. Ушуну 450 сом деп көп алгандарга 440, 430 сомго чейин кылып берип атабыз. Количествого жараша сүйлөшөбүз да эми. Анан могул турбалар мындан эгерде 4 эле уштук кетет. Экшунун баазы өзү Бишкектегиси 350 сомдон сатылат да. Метри. Ооба. Анан эми бияка баягы элдерге 4төн эле кетет да. 4 бурчуна койгон, 4 бурчуна. Буну мен биякта 400 сомдон берип атып метринчи. Жол кирези бар. Каласа алат, калабаса эми. Өстөрүнө кайда. Ушунун эле мисалы үйдө азыр балдар куюп аткан ишканада. Бетон стойкасы бар. 14 деген. Пацинка деп коет. Кана эми бул жактагы габиондордон бесера көрсөтүп Бул жактагы габион мына 50 метровойдун 1 жетилик талшынасы да. 1 жетилик талшынасы 3800 сом баазы. Бирок муну дагы 200 сом, 200 сом. Жакшы экен, мунун дагы үстү астында 3түк зымы менен экен, даяр экен. Асты үстүндө калың зым бар, ооба. Бул дагы ошондой. Бул оцинкованный российский, ооба. Мына булар булардан айтып черный мына. Бул датпаза эми. 1.9-туктун датпаза турганы да. Датпаза турганы. Бул эми арзаныраак. Мына бул жерде 4000 сом деп коюлган экен.
4000 сомдон коюлган экен, бирок арзандатып беребиз. Bir toğustuk bu la. Бул эмнелерге иштейт? Мен мына 3-4 жылдан бери сетка сатып атканым үчүн кайнал менен корлоп койгондор бар. Ошолордун сыртынан баягы мал кирип кетпеш үчүн каптап койгондор бар. Ошолорго жакшы. Негизи бул деле бир баягы 2-3 жылда эле жок болуп кетет эмес эмес. Бул деле бир 10 жыл 15 жыл беймарал турат. Кадимки деле турат. Анан мен Ат эле болгонун баскан көбүнө болсо, сунуштайм. Могу чорныйдан көрө эме 3-өө 4-өө алгандарга мисалы ар бир сеткада 1000 сомдон разница болгону менен лучше оцинкованный тартсын депчи. Эме көбүрөөк турат да. Ооба. Анан бул жөнүндө да айта кетчи. Бул ошол 50 метр ойдун баягы Bir жетилиги. Бир жетилиги. Бунун баазы 3000 сом экен. 2800'den кылып берет туугандар. Келесиздер, ала бересиздер. Муну 2800 сом. Мунун да 3800 сом. 3800 сом, 3700 сомда кылып берет. Мына чорныйда. Жакшы. Бул эми ошо. Бул турбалар жөнүндө айта кетчи. Бийиктиги, баасы. Бул турбалар мынакей, туугандар. 32'lik турбалар. 32'lik турбанын 1.8, 2'lik талчынадагы турбаларда. Буну дагы эмеден кескенбиз. 2.20'dan. Не дегенде 50 см жерге кирет да. 1.7 сыртта калат. 1.5 сетка болсо, анын үстүнөн да бир 20 см өйдөрөөк болсо, жакшы жери эмени калчуйду тарткандан кийин дагы 20 см бийиктейт да. Мисалы сетка 1.50 болуп калса, 1.50 боюнча калып калбайт. Ал мисалы сетканын үстүнөн дагы үстүнөн 20 см өйдөсүнөн калчуй тартып анан ошого ар бир стойканын ортосунан бир 3-4 жеринен туташтырып байлап койсо, коронун бийиктиги мындай 1.70, 1.65 га барып такалат. Акелер көрүп эметип алат. Ушинтип келип көрүп ала бересиздер туугандар. Мына жолго ыңгайлуу адресибиз. Бул да ошондой эле турба болгон, бул мурда келген. 300 сомдон. Буну эметип атабыз. 300 сомдон турбанын баалары. Албетте бул бушный турба туугандар. Жаңы турба деп ойлобоңуздар. Себеби бушный. Бирок эми бул менен деле 2 жылдан бери уштан деле сатып атасың. Баягы көрүп атасың да жакшы эле турат. Түшүп калган жери жок. 300 сом. 2.20 300 сом. Бирок 100төн ары алгандарга 280ден алат. 280 сом, 100төн өйдөсү, 100төн өйдөсү. Эгер 200 300төн дагы көп алабыз десе мен андан дагы түшүп берем. Дагы түшүп бересиз. Дагы түшүп берем. Сонун экен. Кудай кааласа. 30 метр ойдун. 30 метр ойдун 1.7'лиги экен, а? 1.7'лиги мына 2600 сом. Аябай сонун. 2.5ден берет. Биз өзүбүз көбүнчө болбой калып атабыз, чындыгында. Биз өзү Бишкекте дагы иштейбиз. Ошон үчүн келе бересиздер. Мына сатуучубуз бар. Акеме келесиздер. Келип телефон номерларын жазып жана алып коебуз. Анан жакында могул турбаны жөнөттүм. Азыр бул сатылып кеткен негизи. Коштөбөлдөн акелер алган эле. Кечеде фура менен келип ушеге түшүп. Бул канчалык? Канча сомдон берилди? Если чо дагы заказ болсо, салып бере аласыңбы? Сөзсүз түрдө мына. Бул 40'lık турба дозум. Мощный экен ама. Себеби дегенде калыңдыгы 2.8, 2.5 ушундай. Талчына. Талчынасын да бир көрсөтүп койсом. Сонун мынакей. Российский бул темирлер. Бул канча сомдон берилди? Канча штук? Негизде заказ кылса жөнөтө бересиң, э? Буну мына 350 уштук алган да агабыз. Жок, 300 уштук алган. 300 уштук алган, 350 келген, эми 50 калышы мүмкүн берде. Негизи муну жол кирезинелер койдук да. 400 сомдон кетти. Штугу 400 сомдон берилди. 400 сомдон эле айланып калды. Атак негизи 420сан сатабызбы көрөбүз. Айтор эми көп количество алгандыктан гана 400 сомдон берилиптир да. Атак азыраак алса бир 20 сом 30 сом коюшулушу мүмкүн экен, э? Ооба. Жакшы. Мындан сырткары дагы бетон стойкалар бар деп атасың. Бетон стойкаларда ал ишканаңда окшойт. Берки ишканаңда. Ошол жактан тартып видеого кошуп коелу, э? Бетон стойканын нези жакшы. Кээ бирлер мисалы малинага байлаганга бетон жакшы дешип атат, мисалычы. Ындуулук болот. Темир чирип калат дегендер үчүн ал бетон. Мисалы бетон сүйүүчүлөр бар, темир сүйүүчүлөр бар. Кимге кандай кааласа ошол выбор бар да кыскасы. Туура. Основной мына клиенттер азыр 50 метр ойдун калыңын алып кетишип бар. Себеби дегенде бул азыр көп алгандарга мисалы 4.5 миңге чейин да кылып берип коюп атабыз да. Бүгүн ушу новый стойканы алган киши
Коштөбөлүн экен. 4,5 сомдон саттым ачыгы. Соданын ачыгы жакшы. 23 ала турган. 4,5 сомдон бердим. Жакшы. Метри 90дон айланат да. 1 метри 90 сомдон айланат. Кудай кааласа туугандар, мынакей Бегал Дозумун телефон номерларын жана бул жакта биздин акебиздин бу жерде сатып аткан акебиздин телефон номерларын жазып чыгарып коебуз. Беймарал келип, чалып, өзүңүздөргө жакканын алып кетсеңиздер болот. Биз айтып кеткен баалардан скидкалар болот сөзсүз, Дозум. Скидка болот сөз. Телефон номерге чалып келе бересиздер. Жиргетал айылы Кыргыз үйдүн жанында мынушундай болгон чоң аңгарда Анан сатылып атат. жакында муну кошуп койдук. Например, бул мындай да. Баягы коронун түбөлөрүнө мына 2 стойканын ортосуна муну 2 бөлүп кагып койсо болот. Будан негизи бизге калбайт деле. Болгону эми эл баягы казык иштеп жүрбөстөн ушуну алып барып эле кагып койсун деген жанагы. Бунун килограммын өзү ошо Бишкекте деле 40-35 сомго чейин берет да. Бирок анан бекке келгенден кийин жол кирези канча кет, спринтер салса спринтер 7 сом алат килограммына. Эмесине 5 сом алат. Ошон үчүн эгер каалоочулар болсо ошо баягы көп жерлерди тосуп аткандарга сетканын ортосун мал көтөрүп кетпеш үчүн ушуну каккыла сөзсүз түрдө. Менден кеңешем бул. Себеби мал келип туруп тумшугу менен көтөргөндө сетканы кайра түрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жыгач казык болсо да каккыла. Болбосо мүмкүнчүлүк болсо кийинчерээк арматура каксаңар болот. Мына ушул арматуралардын Бишкектеги баазы ошо 35 сом, 40 сом тегерек. Российский арматуралар. Отход арматура да. Эми мындайча айтканда буну ошо клиент сураса, мындайча айтканда өзүнүн баазынан эле салып беребиз, Муну өзүнүн баазынан эле кошумча бул бонус катары мындай бизден жана. Жакшы. Туугандар, аксы Жиргетал айылы чалып байланышып келе бересиздер. Биз кызматтабыз.